урматтуу аксакалдар, Ош шаарыбызда 50 көрүстөн бар экен. 50 көрүстөн. Жалпы аянты 200 гектар. То есть Ош шаарынын кете бир 3төн 1 бөлүгү көрүстөн болуп калат да. Ошон үчүн бул көрүстөндөрдүн 15-и жабылыптыр. Ошо жабылган көрүстөндөрдүн 5-өсү жабылганына 50 жылдан 70 жылга чейин өтүптүр убакыт. Калган жанагы 10-у где-то бир толук жабылгандар. Алардын жабылгандардын бир 20-25 жыл болуп калыптыр. То есть эми бул шарият дагы жол берет, илим дагы жол берет. Мүрзө жабылгандан кийин 25-30 жылдан кийин жерди тазалап, рекультивация кылып, ордуна социальный объекттерди курса болот. То есть мектеп, бала бакча, медресе, мечит, парк курса болот экен. Эгер уруксат берсеңиздер, ошо көрүстөндүн жабылганына 70 жыл болуптур. Ошол жерде жаш балдар жатат деген сөздөр бар, эми аны эч ким билбейт. Ошо бир кан чыгарып, Куран окуп, анан ишти баштасак деп силерди чакырып отурдук элек. Андан башка, урматтуу ажекелер, урматтуу аксакалдар, шаардын ичиндеги көрүстөндөрдүн бардыгын быйыл жылдын этегине чейин жабабыз. Ошого могу жылдын этегине чейин мүрзөлөрдү жаап, көрүстөндү жаап, баарын тетиякта жаңы көрүстөн ачканбыз. Аянты 15 гектар экен, капталында дагы 15 гектар жер бар дейт. Ошо 30 гектар жалпы аянтылып, шаардан чыккан сөөгөттөрдүн баарын ошо жака алып барып коебуз. Бөлүнмөй жок, урматтуу аксакалдар, бөлүнмөй жок. Мен өзбөкмүн, мен кыргызмын, тажикмин, мен казакмын, мен башка улуттамын деген жок. Биз бардыгыбыз бир тууган элбиз. Өзбек да, кыргыз да, казак да, татар баарыбыз бирбиз туугандар. Базарыбыз дагы бир, мазарыбыз дагы бир, базарыбыз дагы бир. Бул дүйнөдө дагы чогуу болобуз, наркы дүйнөгө барганда чогуу болобуз. Ошон үчүн бөлүнмөй жок. Ажеке сиз эмелерди түшүндүрүп айтасыз, ал маселеге кайрылабыз. То есть ушул эмени, ушул иш-чараны биз жылдын этегине чейин жасашыбыз керек. Мынабы эскилиги жеткен 15 көрүстөндү быйыл мынабы суук түшпөй баардыгын сыртка барып, рекультивация кылып, бүржөлөрдүн баарын тазалайбыз. Ушундай иш-чара, урматтуу ажыларым, урматтуу аксакалдарым. Каршылык жок экен. Мынакей фатва чыгарып бердиңиздер. Ажеке мына каршылыгы жок. Ата каршылык жокпу? Ата каршылык жокпу? Ата каршылык жокпу? Ошол кабырстан жабылып, ал жер кайра иштетүүгө вакыф деген сөз бар. Вакыф деген сөз ошол жамаат, элге, көпчүлүккө, мечит, медресе, борбор, окуу сыяктуу ошол объектиге ошол жамааттын гана нерсесине пайда келет турган нерсеге деп айтканбыз. Ошол негизинде жамааттагы сиздер да кол коюп бердиңиздер. Ошол эле сөз бул жердечи. Ошол негизинде бул жерге 75 жыл болуп кетти. Буну алмашса болот. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne qâlû Rabbunallâhu thumme istaqâmû tetenezzalu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ушул кабырстанда жаткан бардык момун мусулман туугандардын руухтарына хадия кылдык. Аллахым жаткан жерин жайыл ахирет барар жер жаннат моксаны насип эткөн болсун. Рахмат. Аллах акбар.